Так, саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бүгүнкү кезектеги түз эфирибизди баштайбыз. Эфирге катышуу үчүн описание жана комментарийде турган ссылка аркылуу биздин телеграм каналга кошуласыздар жана ушундай эфирге катышып сурооңуздарды юристке берсеңиздер болот. Бизде биринчи бүгүн кезекке жазылган ким? Ли дейби. Кандайсыздар? Биз кече жакында кирди чыкты кылган болчук да. Анан через госуслуг 3 айга регистрация жасаш керек го. Хозяинди чакырып, ошо регистрацияны жасайлы десек трудовой договор сурап атат да. Без трудовой договора невозможно. Эми азыр жок, азыр ошол госуслугиде ошол экенинес бой болуп атыптыр. Азыр сиз мурун киргенсиздер Россияга, туура айтамбы? Ооба. Сиз ошо мурун жүргөндөргө обязательно трудовой договор сурап атат. Сиз мурунку 3 ай жүргөндө трудовой договор жасадыңыз беле же жасаган жок белеңиз? Трудовой договор жасабай эле, кийин продление кылганда жасатканбыз. Жасабай эле же жасадыңыз беле? Жасаган эмеспиз. Эми ошол азыр закон боюнча жакында мына закон чыккан. Мурун биз Кыргыз Республикасынын атуулдары 180 күн трудовой договор жасабай жүргөнгө акыбыз бар болчу. Жакынкы законго өзгөрүүлөр киргендигине байланыштуу биз эми 90 күн гана ушул трудовой договор жасабай жүргөнгө мүмкүн болуп калды. То есть сиз мурун 3 ай трудовой договор жасабай жүрсөңүз, азыркы кирди чыкты кылып келип 3 айга турам дегениңиз, бул уже как бы узартуу сыяктуу түшүнүлүп атат да азыр МВДнын базасындачы. Ошондуктан сиз азыр ал жерге трудовой договор тиркешиңиз керек. Ошондо сразу эле 1 жылга болот экен да? Если трудовой договоруңуз бар болсо, уведомленияңыз менен өткөн болсо, сразу 1 жылга деле кылсаңыз. Значит, трудовой договорумду базадан текшертип алып туруп сразу жөнөтөйүнбү же азыр өзү негизи официально иштейбиз? Эгерде трудовой договоруңуз бар болсо, сразу трудовой договоруңуз прикреплять этип эле сразу 1 жылга эле узартсаңыз анда. Макул, рахмат чоң. Так, Бегайым беребегиле. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Менин балам выдворениясы бар деп такыр Москвага кире албай атат да. Ошонун кандай чаралары бар, кандай неметсем болот? Мен өзүм граждан Россиямын да. Балаңыз эгерде выдворение болгон болсо, анда биздин офиске кайрылгыла. Бизге ошо немеден кийин, эфирден кийин кайрылыңыз. Аны соттошуп гана чыгарбаса чыгара албайсыз. Эми соттошкондо дагы ал сразу чыкпайт. Где-то бир 6-7 ай соттошуп, анан бүт баардык законный основаниясын көргөзүп, соттошуп туруп анан чыгарып берилет. Кантип байланышам анда сиздер менен? Кубатка жазып койсоңуздар, менин номерумду берет. Хорошо, рахмат. Так, ким 41? 141 берегиле. Бир 41 барып сурап, микрофонду басып бергиле. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ой, эмеде 8 айдан бери мен вообще регистрация кылбадым да. Ошо граница чыгып келишим керекпи же ушу менен жасасам болобу, миграцион менен? Сиз эми биринчиден өзүңүздү кара тизмеден текшериңиз керек. Эгерде кара тизмеде жок болсоңуз, анан кирди чыкты кылып, андан кийин регистрация кылыңыз. Азыр сиз регистрация кылам десеңиз, кармап туруп сиз выдворение кылуу ишиңиз мүмкүн. Аны каяктан мындай ишеничтүү кылып текшертсе болот? Эми Москвада тааныш тууныштар аркылуу текшерсе болот. Эгерде болот. Так, Султан беребегиле. Дали айтам. Мен бир суроом калып кеткен экен. Неме боюнча сурабайын дедим эле. Баягы трудовой договор жасадым го. Ал трудовой договордун адреси мурунку регистрацияда башка болчу да, ал регистрация базадан чыкпай калган болчу. Трудовой договорду ошол жазган да. Азыр базага башынан тапшырсам отказ келип калбайбы, башка адреске тапшырсам? Эми азыр жаңы
трудовой договордо негизи башка адрес жазылып, кийин башка адресте жашай берсе болот да негизичи. Ал отказга основание болбойт негизи. Значит, коркпой эле ошо менен жөнөтө берейин, өзгөртпөйт. Ошол экенин эле кое бересиз. Андан башка сиздин айлаңызда жок да, андан башка трудовой договоруңузда жок да сиздин. Макул, рахмат. Болду. Султан бере бергиле. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Aka men haligi российский deseniz. Катуураак сүйлөңүз, Султан, жакшы укпай атам. Паспорт российский deseniz да. Так. Ултал. Воен Воен обязан жок да мен печать паспортта. Ошо кандай болуп калат, ошо азыр штраф келет, воен обязан ким болот, жок болсо болот эле да. Практикада эми паспорт басылган эмес да. Эми азыр Россиянын закону боюнча ошо баардык гражданин Россиялар военный учетко туруш керек деп атат. Бирок ошо военный учетко турсаңыз, сизди азыр мобилизация кылып согушка алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан эми жок болсо да кичине чыдап туруп туруңуз. Жок болсо жок, эми аябай эле принуждать этип мындай мажбурлап эле коюп ийбесе, өзүңүз барып коюп турбаңыз, потому что именно ошол гражданство принимать эткен ушул кыргыз жана башка ошол экенде нерусскийлерди көп алып атат согушка. Так что өзүңүз барсаңыз, өзүңүз мындайча айтканда кол кармалып бересиз да. Ошого келген воен обязан печать кылдым. Фальши бастырып койсом эмне болот? Фальшивый печаттарды бастырбаңыз, кармалсаңыз соттолуп кетесиз анда. Рахмат ака. Шахзада беребиз. Assalomu alaykum. Валейкум ассалам. Кечиресиз, жакшы болбой атат. Улда мен угулуп атат эми? Угулуп атат. Мен февраль айында границага кирди чыкты кылдым эле. Азыр 2 жолу продлевание кылдым. Сахаровага барып 2022 жылы анализ тапшырып, анан зеленый карточканы апрелде алдым да. Анан барганымда неме деди, анализ тапшыр деди. Анализ тапшырып эле зеленый карточканы алып чыгып келе бердим да. Азыр ошого штраф аламбы деген элем. Анализ тапшырган жокмун дейсизби? Ооба. Сиз дактилоскопиядан өтүп эле кете бердиңизби? Жок, мен 2022 жылы март айында келгенимде зеленый карточкага анализ тапшырып, анын жыйынтыгын зеленый карточканын даярын 24 жылы алып атпаймынбы? Сиз 23 жылы, 24 жылы, то есть медкомиссиядан өткөн жоксуз? Жок, өткөн жокмун. Эми эжеке закон боюнча эгерде медкомиссиядан өтпөгөн болсоңуз, ошол эки чыга турган болсо, срок нахождения в Российской Федерации сокращается деп коет. То есть Россияда жүрүү мөөнөтү кыскарат да. Эгерде сиздики ошонуңуз чыгып калса, сразу 3 күндүн ичинде Россиядан чыгып кет деп туруп кагаз жазып берип коет. Сиз ошол эки менен Россиядан чыгып кетишиңизге туура келет. Мен азыр барып тапшырсам болобу ошону? Эгерде регистрацияңыз базада бар болсо, сиз кайсы региондон чыгып атасыз? Москвадан чыгып атасызбы? Мен Москвадан, Южный Бутовадан чыгып атам. Эгерде Москвадан чыгып аткан болсоңуз, регистрацияңыз базада бар болсо, анда барып өтө берсеңиз болот. Регистрациям кече 15 августта бүттү. Ошондо 1 сентябрда штрафын төлөп, квартирага коелду деп атып элек да. Койсок болобу? Эми ошо регистрацияңызды койгондон кийин анан барыңыз. Барсам болот, Барсаңыз болот, ооба. Анан мен азыр декреттем иштеген ишим фирма аркылуу да, договорун фирмадан алгам. Ал жарай береби? Трудовой договор. Трудовой договор жарай берет. Ал жерде вообще Сахаровада трудовой договорду текшербейт. Ал жерде регистрацияңыз текшерет. Самый главный регистрацияңыз базада болуш керек. Ошо фирмадан договорду жазып берип атканда мага барып МВДдан өткөрүп алыңыз 1 айдын ичинде деп ошентип айткан эле 18 июлда. Ага чейин өтпөдүм да. Эчтеке болбосо керек деп ойлоп аткан жайым эле. Эми самый регистрацияны текшерет, ал базада болсо өтөт. Хорошо, рахмат ака сизге.
мейлиңиз. Макул. Так, ким var? Kofu Panda. Beriniz. Kofu Panda bırak geldi. Kofu Panda var mı deme? Alo, assalamu alaikum. Алейкум. O barın ayıp koydu ya, men жақында эле bir 15 gün болду Сахарабадан өткөргөнүмчү. Сахарабага баратканда иененен сурап атат, барыбызданчы, алып алгыла унутпайчы иененен де. Барыңарга маалымат болсун. Ошол айтып коеюн, рахмат. İnanam nega surат Мирлан майка буларын? Эми инененди бул баягы налоговый номер ошол Россияга келгендер иненен бекер берилет да. Азыр көпчүлүгү иненен албай, симил салбай эле 3-4 жылдан бери жүргөндөр бар экен. Ошондуктан баягы налог төлөп атабы, төлөгөн жокпу, ошол эркин текшергенге сурап атыптыр да. Хорошо. Вот мекенештер иненен бекерле берилет. Ошол налоговый же МФСга барасыңар, МФСга барсаңар бир жумада аягып берет. Ошо келген алып коюңуздар бардыңыздар. Эми МФЦдан кичине узагыраак берилет, налоговыйга барсаңыздар батыраак берилет да. Анан иненен ар бир атуулга бир эле жолу берилет. Биздин көпчүлүк кыргыз жарандары, к сожалению, мисалы үчүн ID карта менен келсе бир иненен, кийин загранпаспорт менен келсе кайра иненен ала беришет экен. Андай кылбаш керек. Бир адамга бир эле иненен берилет. Эгерде иненениңизди жоготуп берсеңиз, жанагы сертификаттычы, свидетельствону, ошол эле любой налоговыйга барып кайрылсаңыз 300 сом төлөйсүз, ошону кайра чыгарып беришет. Так что анын оорчулугу деле жок ачкандай. Так, берегиле ким ал сурады эле. Какие? Мен сурай берсем болобу? Бериңиз ушу сизде ат жазып коюласыз бир нерсе хотя бы. Смайлик. Менин күйөөм 2014-жылы Москвадан депорт болгондо. Анан 2015 биз Кыргызстанда үйлөнүп, Кыргызстандан ЗАГС алдык эле. Анан 2016 бул 2014 5 жылга депорт болгон 2019га чейин. Анан 2015-жылы эле ошо декабрда паспортун алмаштырып 2016 Россияга келгенбиз, Красноярскийгечи. Ошондон бери отпечатка тапшырбай эле жүрдүк эле. Эми азыр келгенден кийин 3 айдын ичинде тапшырыш керек деген закон чыкты, окшойт а? Ооба, 1 айдын ичинде. 1 айдын ичинде. Ошону келгенде отпечатка тапшырса бул эски данные чыгып калат. Ошондо биздин жардамыбыз тиеби? Мен анан 4 балам российскийбиз. Эгер отпечаткадан эски фамилиясы чыгып калса, биз жардам бере алабызбы? Немеңиз кичине жоголуп кетти үнүңүз. Сиз гражданка Россиясыз, 4 балаңар гражданин Россия, Ооба. официальный никеңер бар. Кыргызстан ЗАГСы, ооба. Официальный никеңер бар болсо, биринчи эми желательно тигиреки жолдошуңузду немеден текшерип көрүш керек, тигиреки базаданчы, ал канча жылга депорт болду экен? 2019 депорты бүткөн, 2014төн 2019га чейин бүткөн, 5 жыл ичинде болгон да. Анан бул 5 жыл бүтө электе эле 2016-жылы Россияга кирип алып атпайлыбы? Бул законду бузуп биз кирип алып атабыз. Эстеке болбойбу? Эми анда эгерде вообще мындай мыйзамды кылам десе, Кыргызстанга барып, кайра эски атына өтүп келсе болмок да. Бирок ал уже жаңы аты менен уже нике кылып алды да, туура айтамбы? Ооба. Вопрос. Өзү кирди чыкты кылып келип эле кайра өтө берсин. Эми эски чыккан, эски немеси чыкса, мен билген эмесмин деп туруп берет да, айла жок. Тем более аны депорт кыла албайт, азыр уже 4 баласы гражданин, аялы гражданин, так что уже депортация кыла алышпайт аны. Мен ошодон коркуп атам да, силер законду 2016 бузуп кирипсиңер деп бизге мындай уголовный дело чыгарып бир нерсе кылбайбы депчи. Бул это уголовный иш эмес бул. Да, незаконное пересечение госграницы деген статья бар, бирок так как неме жеңилдетүүчү жактайлар деген бар да. Так как жена гражданка России, тем более 4 баласы несовершеннолетний балдары гражданин России,
аны уже выдворение кыла албайт. Көп болсо штраф салат 40 000 сом. Коркпой эле бир барып көрүш керек экен анда, рисковать. Ооба, ал бирок кирди чыкты кылып 1 айдын ичинде барыш керек да кайра. Ал азыр ошо 3 ай 90 күн Кыргызстанда жүрүп келейин деп кеткен, уже келе турган маалы болду да, 90 күнү бүткөн. Анда кирип келер менен эле отпечаткага бара берсин Кудайда. Макул, рахмат. Отпечаткага баратканда чоңуз обязательно тигиреки нике күбөлүгүн тигиреки копия кылып, силердин паспортторду копия кылып алып алсын жанына. Бирдеме десе сага көргөзсүн, аялым, балдарым гражданин деген. Макул. Болду, рахмат, чоң рахмат. Хорошо, Эльмира бергиле. Андан кийин мурдагы калга. Ассаламу алейкум. Менин сиңдим чек арадан келишти эле. Анан кийин баягы фамилия, имя, отчество деген жерге фамилияга Керим, анан имясына кызы, отчествосуна Айсулуу деп жазып коюптур да. Миграционный карточка. Ошону МВДга барып дубликатын алса болобу же ошол менен регистрация кылса болобу, кандай болуп калат ошол? Муну өзү негизи регистрация кылып эжекеси. Андан кийин кайра ошол регистрация болгон райондун миграционный службасына барып арыз жазып, анан тигиреки миграционный картанын дубликатын алат. Ошол арыз жазганга бүгүн регистрациясы жок эле барып арыз жазган, заявление жазайлы деп талон алып барса, сендер заявление жазасыңар дагы через 2 месяца только даяр болот дептир да? Эми через 2 негизи через ал через 2 месяца эмес, ал негизи бат эле даяр болуш керек. А так эми ошол сиздер так как регистрацияңар жок, ошон үчүн узак болгон атат да. Регистрация болсо бүгүн эле өтө турган нерсеби? Туруп барсаң эле дубликат. Эгерде районго регистрация болсоңор тезирээк өтмөк да. Рахмат чоң. Эгерде ошол миграционный менен регистрация кылсачы? Эми анда аты кызы болуп калат. Регистрация жасала берет, бирок жолдо полицейскийлер кармаса кичине неме кылабыз. Ошо экинте берет да. Мен туура эмес болуп калганда ал аты кызы эмес да анын. Макул. Лучше алмаштырган жакшы экен анда. Алмаштырыш керек менде. Ооба. Так жүрүш керек да. Ал кийин бүт баардык документтери ошол экинде туура эмес кетет да. Регистрация туура эмес кетет. Налоговый иненен туура эмес кетет. Баардыгы туура эмес кетет да андан аркы. Макул, рахмат. Түшүндүм.